ырыс келди, көрүнгөн партиянын эшигин сагалабай, чай бербей лидерлерине. Өзү эле партия түзүп алса 50 000 добушту алып келет. Айтайын. Азыр Өмүрбек Черкешевич айтпады ба. Мен ишенгим келет, ал киши убадасында турат деп. Мен убадасында турарына ишенбейм, ачык айтайын. Анын ниетинен күмөн санап калат эгер ал жолго барбаса дейт. Бир кездерде айткан эле да. Ак эмгек, адал ниет. Көп ойлойт, көп дуур. Мин казбайт, тартыда терең казбайт дейт ба. Бирок бүгүн баары жаңылышат. Бүгүн көп суур жок, бүгүн бир эле суур бар. Кече дагы бир эле суур болду. Бир суур дейт, азыр Өмүрбек Черкешев айтканда, ошол суурдун 3 баласы болуп атпайбы? Чулуукка катыштыгы бар, ар кандай да коом жактырбаган кишилер болушу мүмкүн. Чыныгы депутаттардын мына конфликти ушул жерде. Бийлик менен бизге окшогон адамдардын конфликти ушул жерде жатат. Мына СДПКдан эле 15-жылы Атамбаевдин күчү менен акчасы жок тизмеге кирген, өтө көп добуш албагандар деле келди, анткени административдик түзүлүш толук иштеп берди. Бүгүнкү саясий системаны, саясий шайлоо системасы дискредитация кылды. Демек, бүгүнкү бийлик дискредитация болду. Бийликтин авторитети кетсе, аягы революция менен кетерин биз баарыбыз жакшы билебиз. Так ошол кырдаал күндөн күнгө күчөп келе жатат. Бүгүнкү шайлоо системасына эл наразы. Эмне дейт? Монополизация дейт. Партия гана кандидат жылдырат, ошолор көргөзгөн адам гана депутат болот. Карапайым эл конституциялык укугунан ажырады деп Ишимбай Дүйшөнбеев айтып отурат. Чын эле. Так ошондой. Олигархизация деп карапайым эл кышкырып отурат. Акчасы бар адам депутат болот, акчасы жок адам депутат болбойт. Саясий коррупция. Партиянын лидерлери анча мынча акча алып алатмыш. Же акча албаса дагы өзүнүн жакшы адамдарын алдын корунга коет деп атат. Анан эң негизгиси депутаттар элден ажырап, элден алыстап кетет деп отурат. Француздарда сөз бар экен, элден чыккан деген. Жана карапайым элдин арасынан чыккан деп айтабыз, элден чыккан деген эки сөз түзүлөт экен. Элдин баласы, анан элден просто чыгып калды деген. Биздин учурда элден чыгып калып атат. Бир отоло. Эми ушул системаны биз оңдошубуз керек. Бийликтин авторитетин калыбына келтиришибиз керек. Бул шайлоо системасын 13-жылы биз Ишимбай Дүйшөнбеев экөөбүз да жылдырганбыз. Бир топ фракциянын өкүлдөрү колдогон. Бирок өтпөй калган. Эмне үчүн? Анткени бул бүгүнкү бийликте турган адамга, бийликте турган күчтөргө жакпайт. Бүгүн бул жакшы идея, эл талап кылып аткан идея, бийлик колдобосо өтпөйт. Бүгүнкү бийликте буга кызыктар эмес. Эмне үчүн? Мына мен шайлоого уюштурсам, тизме түзөм 120дай. Биринчи 20 адам иштейт. Атамекен бир 10 добуш, 15 добуш алат деп 10-15те турган иштейт. Артындагылар иштебейт. Ошентип карапайым адамдар, карапайым партиялардын кандидаттар иштегенге кызыксыз болот. Алар иштебесе, ал партия добуш ала албайт. Акча берсең дагы ала албайт. А бийликтин партиясы аларда 120-чы эмес, 1000-чи турган адам дагы жан талпас кылып иштейт. Анткени анын баласы райондо прокурор, же тууганы айыл өкмөтүнүн башчысы, же дагы гаиде иштейт. Аларга задача конкретно коюлат. 2500 округга мамлекеттик кызматкерлерди бөлүп, добуш чыкпаса кызматыңан ажырайсың дейт. Добуш чыкса каласың дейт. Ошентип бийликке баары иштейт. Оппозициялык өзгөчө жаш партияларга эч ким иштебейт. Кандидаттары да иштебейт. Ошон үчүн алардын шансы эч убакта болбойт. Мен финансылык, информациялык ресурстар жөнүндө айтпайм. Просто адамдарда мотивация, башка партияларда мотивация болбойт.
Эмне үчүн бийлик каршы? Эгерде бүгүнкү система болуп калса, жапатырмак иштейт. 120-нчы турган кандидат дагы иштейт. Ошентип оппозициялык же жаңы партиялардын реалдуу шансы көбөйөт. Эми мен бүгүнкү бийлик деген ким? Бүгүнкү бийлик Сооронбай Жээнбеков да. Ал кишини колдоп атабыз. Эмне дейт? Мен парламентаризмди колдойм. Парламентаризм негизи партиялык конкуренттүү система. Аны да колдойм деп быйыл апрелде айтыптыр. Алтын сөздөр колдошубуз керек. Ошондо Сооронбай Жээнбеков өзү койгон негизги максаты коррупцияга каршы күрөштү реалдуу далилдеген болот. Анткени бул саясий коррупцияга каршы чоң удар экен. Чечүүчү удар экен. Эгер биз саясий коррупцияга каршы күрөшө турган болсок, жапатырмак бул идеяны колдоп, Сооронбай Шариповичке да айтыш керек. Ниетиңиз түз болсо, чын болсо, элдин талап кылып аткан шайлоо схемасын колдош керек. Болбосо биз ниетиңизден чек санап калабыз деп ачык айтышыбыз керек. Мен ойлойм, ал киши бул маселени сөзсүз түрдө угат. Эгерде президент колдобосо, биз талашып эле жүрөп, ошол бойдон бул дагы өтпөй калат. Эми жаңы күчтөр келсин деп атабыз. Жакында Украинада шайлоо болуп, өтүп келген депутаттардын орточо жашы 41 жаш болуптур. Бүткүл Европа өлкөлөрүндө депутаттардын орточо саны 7 жыл 10 жыл мурунка караганда жашарып атат. Эгерде биз жаштар келсе, жаңы күчтөр келсе, биз мындай ачык тизмени гана эмес, барьерди тосмо деп коет, босогону да төмөн чүрүшүбүз керек. 3% бул 50 миң шайлоочу экен. Эгерде босого 3% болсо, эмне деген таланттуу жаш адамдар өтүп келет эле. Ырыс келди, көрүнгөн партиянын эшигин сагалабай, чай бербей лидерлерине. Өзү эле партия түзүп алса 50 миң добушту алып келет. Жанар деле 50 миң добушту жөн эле алып келет, бир тыйын кетирбестен. Мынакей 4-5 адам менен келип турган кандидаттар пайда болуп атат. Канчалык биз жаман көрүп шылдыңдабайлык, Равшандан дагы 50 миң сторонниги чыгып калышы мүмкүн. Facebook'та эле 10 миң подписчиги бар. Мынакей бир реалдуу жаңылайбыз десек, ушундай радикалдуу кадамдарга барыш керек. Ошондо гана биз көп партиялуулук болот экен, бирок парадокс, дүйнө парадокстан турат. Партия көп болсо, бирок стабилдүүлүк ошончо бекем болот. Көп ойлойт, көп суур ийин казбайт дейт, тассада терең казбайт дейт ба? Бирок бүгүн баары жаңылышат. Бүгүн көп суур жок, бүгүн бир эле суур бар. Кече дагы бир эле суур болду. Биз көп суурду көрө элекпиз. Эми обновление, омоложение, жашаруу жана жаңылануу деген негизги принцип болуп атат. Эми мен Кыргыз бир-эки жерде статистиканы айтып коеюн. Европада өлкөлөрүндө депутаттардын орточо жашы 50 жаш. Американын сенатында 61 жаш, эл өкүлдөр палатасында 57. Кыргызстан, мен жана айттым, Украинада 41 жаш. Италияда сенатта 52 жаш экен, 10 жыл мурун 57 болгон. Көрдүңөрбү? Ар 10 жыл, ар 5 жыл сайын жашап келип атат. Эл өкүлдөр жыйынында Италияда 44 жаш экен, 10 жыл мурун 58 жаш болгон экен. Эми Кыргызстандарды депутаттарын орточо жашы Европадагыдай эле экен, 50,5 жаш. 4 жыл мурун 48 жаш болгон. Баары чоңоюп атат. 48 жаш болгон 4 жыл мурун. Азыр 50,5 жаш экен. Ушулардын ичинен 40 жаштан 59 жашка чейинкилер 79% түзөт. 80%. Бул 40 жаш менен 60 жашка чейинки бул саясий жаштык деп эсептелет. Күчүнө толуп, тажрыйба жыйнап турган турактагы адамдар 80% парламентти түзөт. 60-тан аткандар 11%, 40ка чейинкилер 9%. 10% түзөт. Негизин гүлдөп, энергия соргуштап, тажрыйбасы толук адамдар
түзөт экен. Эми ушул депутаттардын арасынан 43 депутат мурун депутат болушкан экен. Бул 35%-ин түзөт. Мен бүт угармандарга айтат элем, бүгүн депутаттардын 35% эле мурун депутат болгон. Почти 70%, 65% жаңы депутаттар. Жаш депутаттар экен. Бирок жаш жаңы дегендин өзү эч нерсеге кепилдик бербегендигин көргөзүп турат. 80% биринчи жолу депутат болгон. 70% биринчи жолу депутат болгон. Анын ичинен 80% 60-ка чейинки болгон парламент өзүнүн сапатын көргөздүбү? Ал тескерисинче чимкирик аталды да. Бул факт. Ошондуктан сунуш кылынып аткан система адамдардын сапатын дагы жакшыртканга шарт түзөт. 3% түшсө неудобный адамдар өткөн. Алар неудобный суроолорду берет. Алар уктаганга бир нерсени жашырып койгонго мүмкүндүк бербейт. Бир моменттерде мен да ойлонгом. Кыргызстанга 3 партиялуу система керек. Көп партия болбойт экен депчи. Бирок эми биз өлкөдө эмес, дүйнөдө болуп аткан өзгөрүүлөрдү карайбыз да. Аз өзгөчө өлкөдө. 3 партия болсо, бирөө өзүңдүн партияң, бирөө укаңдын партиясы, бирөө будаңдын партиясы болуп эле партияны формально 3-кө бөлгөнү менен бир чөнтөктө болот экен. Ошондуктан өкмөттүн бийликтин стандартына туура келбеген, өлкөнүн келечеги боло турганда ординардуу эмес, ой жүгүрткөн жаңы саясатчылардын келишин каалайбыз десек, сунуш кылып жаткан системаны анча-мынча өзгөрүүлөр менен мен колдош керек деп эсептейм. Бул да жакшы. Эми бул жөн голосование боюнча. Биз Ишимбай Дүйшөнбөк экөөбүз 13-жылы Финляндияныкын жылдырган экенбиз. Бул бюллетенден мисалы Атамекендике добуш бересиң. Атамекен деген жазуунун алдында 3 кружок болот. Ал жерге 3 кандидаттын номерин жазып коесуң. Кабинага кирсең ар бир партиянын номерлери турат, анан Атамекенден 80-чи, 90-чы, 120-чы деп жазып койсоң, ошол кандидаттар алдыга эсептелгенде өтүп кетти. Бул жөнөкөй. Бүгүн айылда кемпирлер дагы ушинтип добуш берет. Анткени айылдык кеңешке многомандаттуу шайлоо, кандидаттар атыбыздын тукталат деп эже 9-чыга, 8-чиге добуш бериңиз деп бул жерлерин жазып берет. То есть бул технология мындай бизде белгилүү. Барып номерин жазып коет, ушуну менен бүтөт. Эми муну өздөштүрө алабы кемпир жалдар билбейм. Бирок бул дагы абдан жакшы, экономдуу экен. Мага жакканы компьютердин ичинде эмне болуп атканын эч ким билбейбиз да. Эң негизгиси кагаз түрүндө далили бар экен. Ар бир шайлоо алганда кимге добуш бергенин көрөт, туура эмес болсо барып жаңжалсын. Аны урунага кылат. Бүгүнкү биздин мыйзам боюнча электроника көргөзгөн результат предварительный. Чыныгы результат урунадан алып туруп санаганда чыгат. Эгер так ушуну ойсо дагы мен оюмча мындай эч уурдап алуу, компьютер алдап койду деген болбойт. Анткени шайлоочу кагаз вариантын алып эмеге таштайт экен. Урунага. Жок, фамилиясы жазылбайт да, өзү гана билет. Эгер айтса, конечно, тайнасы бузулат. Анан мен бул системаны сунуш кылгандарды тааныйм, билем. Бул арендага да берилет. Мындай 5 жыл сакташтын кереги жок. Муну сатып алып 5 жыл сакталсаң, 5 жылдан кийин бул мусор ыргыта турган болуп калат. Моралдык жактан да, физикалык жактан да эскерет. Бул тынымсыз күнүгө өзгөрүп турган буюм да. Арендага келет. 5 жыл мурун таптакыр жаңы, мындан да жаңылары келип калат. Анда жөн эле биз билбеген технология келет. Ошондуктан урматтуу жолдоштор, абдан жакшы идея сунуш кылынат. Рахмат. Өтерін айтайын. Азыр Өмүрбек Черкешевич айтпадыбы? Мен ишенгим келет, ал киши убадасында турат деп. Мен убадасында турарына ишенбейм, ачык айтам. Анын ниетинен күмөн санап калат эгер ал жолго барбаса дейт. Бир кездерде айткан эле да,
ак эмгек, адал ниет. Сиздин ушундай көрөгөчтүгүңүз үчүн сизге баатырдыкты берем деген эле да ал киши. Анан күмөн санаштын кажети жок. Эгерде бул киши шайлоо системасын жаңылайм десе, жанындагы биринчи жан жоокерлерден көз каранды да өмүрөк чиркешиш. Мына Ишенбай Дүйшөнбай көңөр улам жаңы системаларды сунуш кылып атпайсыңарбы? Анын тегерегинде андай кишилери жок. Анын тегерегинде башка кишилер, башка жакта иштеп бере турган кишилер. Биз үмүттү коюшубуз керек, бирок үмүт реалдуу болуш керек да. Жанакы Киплинг айткандай, умей мечтать, не став рабом мечтаний дегендей. Мы не должны быть рабами своей мечты. Да, идеальный вариант экен, да, ушундай болот экен деп. Мына азыр бул жерде бет ачарын жүргүзгөндө 5 мамлекетти мисал келтирди. Нидерланд, Финляндия деген сыяктуу. Дүйнөдө жетишкендиктери боюнча биринчи ондуктагы турган 5 мамлекетти келтирди. Дүйнөдө биринчи ондукта турган. Биз Кыргызстан кайсы жакта турарыбызды өзүбүз билебиз. Мына жөнөкөй эле биринчи А дегенди эмнеден башташыбыз керекпиз? Биздин жарандардын конституциялык укугу корголобу жокпу? Ушуга жооп табалычы. Бул машинаны кое туралы, башка технологияларды кое туралы. Мен кыргыз жаранымын. Мен шайлоого, шайланууга укугум барбы деген суроого жооп табалычы. Мен айтам, баса белгилейт. Жок. Укугуң жок. Себеп сен өзгөндө жашап атсаң, сенин тизмең базар боргондон чыгышы мүмкүн. Базар боргондо жашап атсаң, сенин тизмең ат башыдан чыгышы мүмкүн. Калппы? 100% чындык. Форма 2 деген бария бар. Мына Оштун өзүнөн өткөндөгү шайлоодо канча киши Күлчөгө барып добуш берип келген 5 колдой билесиңер баары. Мына технология, ал технология. Тооба келтирелим мен, тооба келтирем, айланайын. Мен Кыргызстанда жашайм, мен реалдуу жашагым келет. Биз ирип бүткөнбүз. Бир суур дейт, азыр Өмүрөк Чиркешев айтканда, ошол суурдун 3 баласы болуп атпайбы? Үчөө эле казып атат. Кийинки шайлоодо көрүп атасыңар азыр, могул 3 партияга даярдык көргүлө деп бир эле киши баарына чакырып чай берип аткан жок. Толгон токой миллионерлер чай берип атат. Мен канчанчы болуп кирип калам деп. Мына мен бир жума башта Москвадан келдим. Менин укугум бар деп Россиядагы биздин жарандар монда блокнот чыгарышып атат. Менин укугум бар деп футболка жасап кийишип атат. Менин укугум бар деп момундай чыгарып атат. Менин укугум бар деп чөйчөктөрдү чыгарып атат. Мына ошолордун кыйкырыгын бүгүн угабы бүгүн депутаттар? Жээнбеков угабы бүгүн? Укпайт. Себеп биз аны 1 жыл башта угузганбыз. Укпай койгон азыр деле укпай атат. Жараткан Аллах Таала жазалай турган кишисинин кулагына тыгын тыгып, жүрөгүнө мөөр басып, көзүнө парда тартып коет дейт. Бүгүнкү бийлик жаза ала турган бийлик. Жазасын колуна кармай турган бийлик. Мына 1 миллионго жакын кыргыз жарандары чыркыра ыйлап жүрөт. Менин укугум бар деп. Жок, сенин укугуң жок дейт. Эгерде мына Smartmatic деген фирма мен силерден сурандым, жок дегенде баланча турат, кеми бар деп койбойсуңар деп орточосу. Анан акырын айтты, 2000-дин тегерегинде болот экен деп. Туура айтат, ижарага алсак болбойбу? Мына телефондор чыгып ататпы? Быйыл телефонду алып берсең, балаңа кийинки жылкысында меники эскирип калды деп атат. Жаңы телефон чыкты. Ошол сыяктуу эле ижарага алсак арзан да болот. Эң негизгиси бийликке болгон ишеним жаратылат. Эгер бүгүнкү бийликке эл ишенип, эл көтөрүп, эл таяп турган болсо, көрүнгөн өлкөгө колун сунуп алып, соодагердей болуп учуп бармак эмес. Чапкылап көрүнгөн өлкөдө жүрмөк эмес. Мына ушул жүргүзүп аткан идеяны төгөрөк столду өткөндөгү биринчи төгөрөк стол аябай эффективдүү болгон, жакшы болгон, пайдалуу болгон. Мына экинчи этап экен, бирок ушул ноябрь ичи парламенттик угуу өткөрөбүз деген дагы оюңар бар эле. Бүгүнкү күндө эгерде
Жанакы айткандай, тилеги барбы, ниети түз бекен, ниети таза бекен деген суроого жооп табуунун эң жеңил жолун таап берейин. Динара айым сизге. Бир 20-сынан кийин бийлик деген эл үчүн иштейт. Элдин кулу да. Парламент деген элдин кулу да. Эгер элдин үнүн укканга даяр болгон болсо, мына ушул ноябрь айынын 3-декадасында кенен парламентте угуу жасашыбыз. Ар кандай саясий күчтөр менен. Босого боюнча 3%га чейин деген сунуштар болуп атат. Мен өткөндө эле айттым эле, жок дегенде 5%га түшүрбөсө, мына шайлоо революция менен бүтөт. Бүгүнкү күндөгү элдин маанайы ушундай. Экинчи чоң маселе дагы баса белгилеп айтат. Ушул уюштуруучуларга дагы, киргизип аткандарга мен жазуу жүзүндө сунушумду бергенмин. Конституциялык укукту ордуна коелу. Кыргызстандын жаранысын шайлоого укугуң бар деген. Муну болгондо дагы көтөрүп жүрүп бардык жерде өткөрсө болот экен да муну. Полицияларга акча аябай керек болуп атпайбы? Туура, муну токмокту айланып өткөн жолдун ар бир талдын түбүндө отуруп го мондойду көтөрүп алып. 60-тан өттүңбү акча төлөдүм. Эгер өлкө кызыктар болсо, өз жаранынын укугун ордуна коюп берем деген болсо, мондайды көтөрүп алып, Россияда базарларда кыргыздар чогуу иштеген жерде 1800 киши турган, алар каттоодон өтүшүп атат. Каттоодон өтүп аткандыгынын белгиси азыр электрондук каттоо болуп калган. Телефоннан эле каттоодон өтүшүп атат. Биз 1800 киши ушул жерге жыйналдык, шайлоону ушул жерден өтөбүз деген талапты коюшкан болсо, ошол жерге ушуну көтөрүп барышы милдеттүү болот мамлекет. Конституция ант берди. Анан өткөндө элчи менен жолугушканда элчи айткан имиш. Мен борбордук шайлоо комиссиясын чакырып, силер менен жолугушуп уюштурам. Жолугушуп уюштуруунун кереги жок. Аны чечүү керек. Конституцияда талап ушундай коюлган. Ушул талапты дагы бир жолу баса белгилейбиз. Уюштуруучуларга рахмат. Мен эч бир жыйындарга көп катышчу эмес элем. Мына ошол шайлоо кодексине тийиштүү болгон маселелер боюнча Динара айым, Гүлнара айым экөөңөргө эч бир жыйында жок деп атканым жок. Эгер парламенттик ачык укууга даяр болгон болсо, ал жерде дагы чыгып баяндама жасап берүүгө даярмын. Рахмат, ийгилик болсун. Катышуучулары, ачыгын айтканда бул мыйзам долбооруна мен акыркылардан болуп кошулдум. Ачыгын айтканда 2 күн мурун мен өзүм дагы ушуга мыйзамга сабактар болууга макулдук берип, бүгүн силер менен биринчи жолу талкууда отурам. Жогоруда эми Жогорку Кеңештин 2 төрагасы айтып кетти. Жол жобосун, өздөрүнүн сунушун, азыркы шайлоо же болбосо болочокто отурган шайлоо болгон көз караштарын айтты да. Мен толугу менен макулмун. Азыркы парламент элден чыгып калды дегенге эмес, элден чыгып баратат деген пикирге мен толугу менен коштолом. Анткени элдин карапайым калктын талабы ушул экенин мен өз көзүм менен көрүп жүрөм. Мындай болбош үчүн кандай болгон күндө дагы ар бир шайлоо өткөн сайын ошол шайлоодо кетирилген кемчиликтерди бийлик эске алып, аны оңдоп түзөгөнгө аракет кылыш керек болчу. Тилекке каршы азыркы бийлик жаңы шайлоо мыйзамын оңдоп түзөөгө эмес, өздөрүнө ыңгайлуу кылып түзөтүүгө кызыктар болуп жатканы бул көз көрүнөр болуп жатат да. Ошондуктан мен Жанар эне менен Исхак Саматович негиздеп чыккан, булар иштеп, бийликтеп, жиликтеп чыккан мыйзамга чогуу соавтор болуп, ушуну коомдук талкууга алып, анан эл менен бирге пикир жаратып, мындай бийликти кайрадан кайрылып келүүгө мындай чоң аракет кылууга иштешип жатам. Эми Өмүрбек Чиркешович айтпадыбы? Эгер партиялык тизме менен барса, башындагы эле адамдар иштейт дагы, аягындалар иштеп атканычы мен тескерчи көз караштамын да. Тескерчи ортодогу адамдар иштейт экен да, илинип калабыз деп, башындагы тизменин башындагы жанагы алтын тизмеге кирип алган, алтын балыкты кармап алган депутаттар иштебейт экен. Алар акчаны салып коюп, костюм-шумду алып коюп, ошо биринчи сессияны күтүп отура берет экен да. Аны өткөн шайлоолордо көрбөдүкпү? Эми 9% чек жөнүндө, 9% чек дегенде эле бул өтө эле мындайча айтканда алабармандык, аша чапкандык. Андай боло турган болсо, жана айтып кетти, бул ыңкылап менен бүтүшү, ынтымак менен эмес, бул шайлоонун этеги чыр менен бүтүшү. Мен деле ошондой пикирдемин. Мен деле ошондой көз караштамын. Анткени биз Жанар Кубанович экөөбүз бир топ аймактарды кыдырып жүрдүк да, анан ошол жерде элдерге ушул моделди сунуштаганда
жалпысынан ошол жердин баардыгы айтып атат да ушундай кылышат. Анткени эл деле алданып калганын билип атат. Эл бүгүнкү парламентке эмне үчүн нааразы? Эмне үчүн бийликтин бүгүнкү күндөгү эл алдындагы деңгээл эң төмөнкү чекке жетти? Анткени ошол парламенттик башкарууду коюп, биз парламенттик башкаруунун кырсын алып салып, парламентти башкаруу идеясына кирип калганыбызды биз мойнубузга алышыбыз керек. Анан бул эми жана Равшан айтпады, мен ага кошулам. Биз каражаттын эмес саясатын чечет. Саясатын чече турган кишилер кайсы жакта экенин, кайсы кабатта турганын биз жакшы билебиз да. Бирок коомдун күчү, саясаттын күчү, ошол журналисттердин, жарандык коомдордун күчү дагы күч болуш керек. Ошо жана коомдук талкууда баардыгыбыз жапа-тырма катышып, биз бул шайлоонун азыркыдай бийлик иштеп чыккан менен бара турган болсок, бул шайлоо болбойт. Бул эми биздеги шайлоо, азыркы шайлоо бул эки этаптан туруп калбады. Биринчиси шайлоо, экинчиси тандоо. Эл партияны шайлайт, анан кийин партия лидери ичинен арасынан жана ант бергендерин, же болбосо каражат бергендерин тандайт. Бул эми тандоо эмес, шайлоо эмес, бул чын айтканда алдоо да. Экинчиден бул эми азыртан уже кийинки шайлоого даярдыктары көрүнүп баштады. Бийлик аймактарды, анан ошол аймактагы каймактарды тандап баштады. Кадыр калыңдарды эмес, капчы калыңдарды азыртан башташып, мына көрүнүп турбайбы? Жерлерде азыр эмне көп? Той топур көп болуп атат. Кийинки шайлоого тизмеге кирем дегендер азыртан иштеп атпайбы? Ошонун баарына жол берген эмне? Бул шайлоо эрежеси. Бул жанагы президенттин анан жогорку кеңешти шайлоочу конституциялык мыйзам. Бирок конституциялык мыйзамда жазылып турат да, жарандар шайлоого жана шайланууга укуктуу деп. Биз шайлоого укуктуу болуп, анан шайланууга укугубуз жок болуп атпайбы? Бизди шайлабайт экен да, партияны шайлайт экен, а партиянын кишиси тандайт экен. Мына ушул нерсени алып салыш үчүн мына жакшы мыйзам долбоору жазылып чыкты. Ушуну жапа турмак колдосок, анан эми тиги каражат жагын карабай эле койсок да, баягы ОБС деле, башка уюмдар деле шайлоолорду колдой турган уюмдар табылат чыгар. Андыктан жапа турмак колдоого чакырам баарыңыздар. Рахмат. Жалпы эле ушул шайлоо мыйзамына кайдыгай калган жарандар, барыңыздарды убакыт бөлүп келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Биринчи эле кезекте айтып коюшум керек, Исхак Масалиев бул мыйзамдын негизги демилгечиси. Биз ошол кошумча авторлорбуз, мына Рыскелди Чыныбеков экөөбүз. Исхак Масалиев агабыз бүгүн ушул жерде кесиптешибиз келип презентация кылып беришке келе, бирок өтө чукул бир жумушка байланыштуу Исхак Саматович тилекке каршы келе албай калды. Ошондуктан мен бирок кыскача маңызын айтып бергенге даярмын. Азыр мага телефон чалып Исхак Саматович өзү суранды. Бирок бүгүн биз жалпы ушул идеянын бир мындай маңызын талкуулоону сунуштайт элем. Жанагы ар бир статьянын детальдарын айтып бергенге биз азырынча даяр эмеспиз, бирок жалпы ушул келечекте шайлоо мыйзамын кантип өзгөртүүнүн жолдорун сунуштасаңыздар жакшы болот эле. Өткөндө биз буга чейин жанагы шайлоо босогосун 9%дан түшүрүү маселесин талкуулаганбыз жыйында. Ошондо сүйлөшкөнбүз, ушундай талкуулар, ушундай аянтчылар керек экен. Азыр Кыргызстанда парламентке болгон сын пикир, нааразылык кескин күчөдү. Керек болсо ар кандай мындай аттар да коюлуп атат. Парламенттин жалпы ишмердигине нааразылык абдан күч. Элдин каалоосу, элдин күткөнү менен парламенттин ишмердиги мындай айкалышпай калып атат деген сында аябай күчөп атат. Ошондуктан биз парламенттин жалпы курамын кандайдыр бир өзгөртүү жолун издешибиз керек деп ойлойм. Бул электрондук добуш берүү аркылуу биз жанагы преференциалдык шайлоо системасын ишке ашыруу оюбуз бар. Түпкү маңызы шайлоочу партияга добуш берүү аркылуу ал партиянын ичиндеги адамдарга дагы тандаганга мүмкүнчүлүк беришибиз керек деген жалпы биздин ойдун максаты ушундай. Партияга добуш берет, анын ичинен өзүнө жаккан талапкерлерине дагы же талапкерине дагы добуш бериш керек деген ойдобуз. Шайлоочулар азыр жалпы партияга добуш берет дагы анын курамын партия лидери же болбосо ошо саясий кеңеш гана мындай аныктап коюп атат. Бирок шайлоочу партияга добуш берет дагы анын ичинде кандай адамдар келгенин өзү кийин мындай таң калып калып атат да. Ошондуктан мисалы бир партиянын ичинде эл сыйлаган жакшы
бир шайлоочуларга жага турган адамдар да болушу мүмкүн. Ошол эле учурда коомдо ар кандай пикир жараткан же болбосо жанагы чоң бир кылмыштуулукка шектелген, мындай соттолгон эмес, мындай бир чоң бир чулуу окуяларга катыштыгы бар, ар кандай мындай коом жактырбаган кишилер болушу мүмкүн. Ошол эле убакта буга чейин дагы парламентте депутат болуп, бирок өзүн шайлоочулар менен иштебей, же болбосо кандайдыр бир демилге көтөрбөгөн, элдик маселелерди көтөрбөгөн адамдар болуп калышы мүмкүн. Андайларды парламенттик шайлоодон жыгуунун бир жападан жалгыз жолу деп ойлойбуз. Эл менен ошол депутатты иштегенге мажбур кыла турган бирден бир жолу биз ушундан көрүп атабыз. Ар кандай суроолор болушу мүмкүн. Биз ошондуктан чет элде мына бир канча өлкөлөрдө шайлоо иштерин уюштуруп жүргөн атайын бир техникалык каражаттарды дагы көрсөтүп берүүнү чакырдык. Эми сөзсүз ушул өтөт деген сөз эмес. Ушундай бир ыкма бар деген. Ошондуктан эгерде ушул буга байланыштуу бир ойлор болсо, биз мындай силер менен акылдашып, сүйлөшүп, жаңы ойлорду, демилгелерди талкуулаганга